Кутайберген Базарбаевич, жаңы кызмат ордуңуз кут болсун. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүн мыйзамды алып келипсиздер. Төлөкөн шайлоо округуна караштуу 2 айыл бар эле бул жерде. Биз 6 ай мурун кайрылдык эле. Ыраазычылык билгизип коеюн. Ушул Мада айыл өкмөтүнүн достук айылы, Кызыл Тал айылына кириптир. Сиздерге чоң рахмат. Эми айыл статусун алгандан кийин жергиликтүү бийлик алып кетет да калган жумушта. Ошондой. Инфраструктура алар булар. Алар менен иштейбиз буюрса. Анан учурдан пайдаланып менде бир суроо бар эле ушул темага байланыштуу. Административдик территориалдык реформа жүрүп атат да азыр. 3 район бүттү. Азыр биз депутаттар билбей атабыз, кандай болуп атат. Ушул нерсеге сиздер аралашып атасыздарбы? Сиздин Буга өзүңүз билгендей биринчи ирет экономика министрлиги бул ишти алып барат. Биз аларга кошулуп, алар менен бирге аларга жардам берип жүрөбүз. Жардам гана бере аласыздар. Өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды айтып, мындай болсо болот эле деген кошумчаңыздар бере аласыздарбы? Бар, комиссия барбы, жокпу? Комиссия барбы өкмөттө ушул АТР боюнча? Комиссия бар. Сиздер барсыздарбы, мүчө? Биздин эмебиз бар агенттик. Эми өзүм барам. Сиз барсыз? Өткөндө биз дагы ушул боюнча өкмөткө кайрылуу жөнөткөнбүз, өкмөттүн өкүлү билип койсоңуз. Агрардык комитеттен дагы, эми ошол жер суу маселелерин, территориалдык, регионалдык өнүктүрүүнү ушул агрардык комитет көрүүт этет да. Ошого биздин комитеттен дагы 3 депутат бергенбиз. Ошол 3 депутатты дагы тез аранын ичинде ушул комиссияга кошуп койсоңуздар. Административ территориалдык реформага эл өкүлдөрү да сөзсүз аралашыш керек. Жерлерде бизге айтылат. Ошон үчүн бул комиссияга ушул биздин өкүлдөрдү да киргизип коюңуздар.